Бұл Минқиял FM жаңы радио. Біздің Қырғыз мемлекеттік улуттук телерадио корпорациясының ушул жылдагы өзүнүн продукциясы. Жаңы жылдан баштап біз буну ишке киргиздик. Бұл 3-чү программага катары кирди. Біз буну бүгүнкү күнүн талабындагы өзүнчө бир жогорку деңгээлдеги бир жаңы радиого айландыралы дегенбиз. Бул мына биздин дагы бир өнөктөшүбүз BBC радиосу менен биргеликте түзүлгөн радио десек болот. Анткени техникалык каражаттардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстан боюнча таратылган бардык техниканын бардыгы ошо BBC тарабынан берилип атат. Азыр мына Баткен, Кербен, Бишкек үчөө бүттү. Кербен дегенибиз эми бул Ош областына чейин жайылтыла турган кеңир аябай күчтүү радио таратуучу техника. Андан кийин жакында Ысык-Көлдө болот, Нарында болот, андан кийин Таласта болот. Ошондой бүтүндөй Кыргызстан аймагына жайылтылуучу жаңы музыкалык көңүл ачуучу жаштардын радиосу. Биз буну ачканда эле айтканбыз, эгерде жаңы радиону баштасак, ал жерге жаңы радио боюнча түшүнүгү бар жаш кадрлар, мыкты адистер келиш керек деп. Мына ошолордун бардыгын мына Тынчтыкбек Кожобеков өзү өтө радиодо иштеген таланттуу жигит. Анан өзүңүн командаңы өзүң түз деп туруп, ага биз бардык ишти тапшырганбыз. 150ден ашык ошо радиодо иштейм деген өкүлдөр келип катышты кастингке. Анан натыйжасында эң мыкты деген 15 адам тандалып алынды. Аларды окутуп, бүгүн ошол коллектив буюрса иштеп атат. Бардык коллективде эгерде ушундай бир кастинг менен, жарышуу, конкурс менен жаш адистерди алып барса, бардык жерде результаты чыгат, жыйынтыгы берет. Демек, Минкиял жаш эмгек жамааты бул жерде сөз түрдө алда да көп ийгиликтерди жарата алат. Анткени бул жерде бүт таланттуу балдар иштейт. Буюрса номер 1 Кыргыз радиосу деген, жаштардын радиосу деген бул жеңишке жетишине аз эле калды. Бир жылга айланбай ошол жеңишке ээ болот деген ишеничтебиз. Ал үчүн эмне бул бизден кандай корпорациядан кандай жардам керек болсо баарын жасайбыз. Азыр бизге мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Биз ушул быйылкы жылы Минкиял FM өзүнүн бутуна тургучакты мына бизден рекламадан түшкөн каражаттын натыйжасында ошонун жардамы менен аларды кармап атабыз. Ал эми эндиги жылдан баштап Минкиял FM өзүн өзү бакмак түгүл, кайра бул жака каражат түшүрөт турган мыкты бир радио. Ал жерде жаңы үлгүдөгү рекламалык адистер иштеп атат, агенттер иштеп атат. Ушундай бир үлгү боло турган жаңы бир нерсени көргөзөлү деген биздин тилегибиз ишке орундалып атат. Деги эле радио тармагында эң алгачкы жолу келип радио дүйнөгө кадам таштагандан бери 5 жылдын жүзү болду. Ортосунда 2,5 жыл баягы тынымды эске албаганда 1 жыл 21-кылым радиосунда иштедим. Ал эми 1-январдан бери 2007-жылы Минкиял FM радиосунда иштеп жатам. Минкиял радиосунан бул BBC радиосу да ошол каналдан угулат. Андан сырткары ошол биздин жаш жаңы эмгек жамаатынын мыкты иштерин ошол Минкиял FMден бүтүндөй угармандар баардыгы угуп көрүшөт. Менин кызматым эми маалымат бөлүмүн камсыздоо. Азырынча жаңылыктар кызматы. Бизде Минкиял FM радиосунда негизи эле бул жаңылыктар башка радиолордон өзгөчөлөнүп 5 мүнөт алдыга чыгат да. Ошон үчүн дагы бизде 5 мүнөт алдыдабыз маалыматтан деген өзүбүздүн чакырыгыбыз бар. Ар бир сааттын 55-мүнөтүндө башка радиолордон өзгөчөлөнүп бизде жаңылыктар 5 мүнөт эрте чыгат. Тактап айтканда ар бир сааттын 55-мүнөтүндө дүйнөлүк жана жергиликтүү соңку жаңылыктар менен угармандарды кеңири тааныштырып турганга аракет кылабыз. Албетте абдан кызыктуу угармандарга кандайдыр бир мындай позитивдүү маанайды тартуулаган жаңылыктарды бергенге аракет кылабыз. Анткени бардык эле жерде саясат, кылмыш дүйнөсүндөгү жаңылыктар көп берилет эмес. Бизде андай эмес, тескерисинче бизде жалаң гана позитивдүү маанайдагы жаңылыктар берилет. Мындай тактап айтсак, маданий дүйнөдөгү, мисалы үчүн кыргыз маданий дүйнөсүндө кандай жаңылыктар орун алып атат, шоу бизнесте кандай жаңылыктар болуп атат, спорт дүйнөсүндөгү биздин спортчуларыбыз кандай ийгиликтерге жетишип атат, окуучулар кандай ийгиликтерге жетишип атат. Мына ушулар менен катар дүйнөдөгү кызыктуу
олуттук окуялар Россияда, мисалы үчүн Америкада, башка бир кичинекей мамлекеттерде ошолордо кандай жаңылыктар болуп атат? Бул жерде деле негизинен позитивдүү маанайдагы жаңылыктарды бергенге аракет кылабыз. Ошо жаңылыктар негизинен интернет булактарынан алып берилет да? Негизинен азырынча интернет булактарынан алып берип атабыз, а бирок жакынкы келечекте Кудай буюрса бир жумадан кийин болобу же 10 күндөн кийин болобу телефон аркылуу баардык министрликтердин маалымат кызматтары менен байланыш түзүлүп жатат азыр. Телефон аркылуу тирүү жандуу үн менен интервью катарында, маек катарында кыска кылып берүүгө аракет кылабыз. Албетте окуя болгон жерлерге өзүбүздүн журналисттерди жибергенге аракет кылабыз. Башкача айтканда жаңылык берүүнүн ар кандай ыкмаларын издеп жатабыз. Мен ар дайым бутуна тургучакты, телчикчекти канатыма калкыйын деп коем. Ар дайым буларга жардам берем, көмөк көргөзөм. Анан булар башка бир буга чейин калыптанып калган коллективге да сөзсүз түрдө үлгү көргөзүш керек. Ошон үчүн бул коллективден менин үмүтүм аябай зор. Буюрса бул коллектив бул биздин эмгек жамааттын ичиндеги эле эмес, Кыргызстандагы жалпы маалымат каражаттарынын арасында дагы мыкты эмгек жамаатына айланат деп ишенем. Ошондой ийгиликтерди мен аларга каалайм. Мен буга чейин айтып өтпөдүмбү, радио дүйнөсүнө кадам таштаганыма 5 жыл болду деп. 21-жылында, мындан 4 жыл мурун мен диджей катары эмгектенгем. Башкача айтканда музыкалык программаларды, көңүл ачарлык программаларды алып баруу абдан кызыктуу, абдан ушунчалык өзүнө тарта турган бир өзгөчө мааниге экендиги мага белгилүү да. Өзүмдүн башыман өткөн нерсе деп айтсам болот. Бирок ушу кийинки жолку келгенимде 21-жылга кайрадан эле келдим. Тынчтыкбек Кожобеков продюсер болгондон кийин албетте мен ушул кезектерде жаңылыктарды тандап алдым. Эмне себептен? Биринчиден көңүл ачуучу программаларды мурун алып баргам, ал тажрыйбаман өткөн. Ошондуктан мен эми жаңылыктар, маалымат тарабында да өзүмдү сынап көрөйүн дедим биринчиден. Экинчиден, жаңылык деген жакшы нерсе да. Дүйнөдө өзүбүздө болобу кандай окуялар болуп жаткандыгын элден өзгөчө алдыга жок дегенде 5 мүнөтпү, жарым саатпы алдыга билип турсаң, бул адам үчүн, журналист үчүн абдан чоң жетишкендик деп ойлойм да. Анын үстүнө мен өзүм негизи филология факультетин бүткөм. Кесибим боюнча мугалиммин, бирок журналистиканы тандап алгандыгыма байланыштуу мен журналистиканын баардык тармактарын кандайдыр мындай тажрыйба алууга аракет кылып атам да. Мисалы үчүн газета тармагында болобу, радио тармагында болобу, телевидениеде болобу, баардык жагынан кандайдыр тажрыйба топтогонго аракет кылып атам. Албетте баягы биринчи ай 15 күндөй, 20 күндөй кыйынчылык болбой койгон жок. Мисалы азыр эгерде мен бир жаңылыктар чыгарылышын 25-30 мүнөттө даярдай турган болсом, ал эми жаңы келген учурларда 1 саатка чейин созулуп калган учурлар болду. Анын үстүнө ошол кезекте мен орус тилинде, анан кыргыз тилинде даярдачумун да. 21-жыл радиосундачы. Анан ошондуктан бир жаңылыктар чыгарылышы 1 саатты ээлеп калган учурлар болуп жолугушуп атты. Азыр болсо жеңил эле. Бир ашып кетсе бир 20 күндөй кыйынчылык туудурду. Сиздин дагы ишиңиздин алдыга жүрүш үчүн дагы эмнелер сизге жетишпейт деп ойлойсуз? Бул журналист болобу, же балким дарыгер болобу, же балким мугалим болобу, ар бир эле адамдын ишинин, жумушунун алдыга жылып турушуна, коллективинин арасындагы түшүнүк болсо, жетекчилик тараптан түшүнүктүү болсо, ошол абдан чоң мааниге экен да. Анан мен айтат элем, мен мына Тынчтык менен иштешкендигиме 1,5 жылдай болуп калды. Менин баягы профессионалдык тараптан көп мындай жакшы жактарымдын ачылышына ошо Тынчтыктын мамилеси зор мааниге ээ да. Анын мага болгон ишеними, мына Назира сен ушуну жазайсың, сенин колуңан келет. Мен кээ бир учурда Тынчтык менен ушундой жазай алат болдум бекен десем, жок, сенин колуңан келет, сенин потенциалың күчтүү деп айткан ишеними ошол менин профессионалдык деңгээлимдин жогорулашына кандайдыр бир түрткү берип турат. Радиолор менен кызматташуу боюнча кеп сала турган болсок, өзүбүздүн мисалы үчүн улуттук радиодо 1-чи канал, 2-чи канал, анан 3-чү канал болуп биз ачылып атабыз да. Албетте биз Кыргыз улуттук 1-чи канал менен, Кыргыз радиосу менен тыгыз байланыштабыз. Мисалы үчүн аларда Кыргызстан маалымат программасы бар. Редактору Мырзакул Жумакадырович, башкы редактору. Мына ушул Кыргызстан маалымат программасы менен тыгыз байланыштабыз. Башкача айтканда, баягы жаңылыктарды даярдоодо, маалымат алмашуу дегендей кандайдыр бир ушундай иш аракеттер менен тыгыз байланыштабыз. Андан сырткары 21-жылым радиосу бар. Биздин улуу агабыз деп койсок болот, ортоңку агабыз деп койсок болот. 21-жылым менен дагы жеке мамиледе болобу, же балким кандайдыр бир жумушта кандайдыр бир маселелер пайда болуп калгандабы, булар менен дагы тыгыз байланышта кызматташууга аракет кылып атабыз. Үйүм экинчи үйүм деп коеюн.
өзүм жашаган үйүм экинчи үйүм деп коеюн. Ошондо бир суткада 24 саат учур болсо, анын 18 сааты ушул жерде өтөт да, анан калган бир 7-8 сааты үйдө өтөт да. Ушундай эле болуп калды. Минкал баягы биринчи Минкал ФМ жаңы ачылган күндөн баштап ушул жерде чогуу болдук. Ушул радиону өнүктүрөбүз, ушул Минкал ФМ деп атын таанытабыз. Бул биздин жумуш, бизге ишеним артып атат. Улуу адамдар, жетекчилерибиз, мына УТРКнын жетекчилиги бизге ишеним артып аткандан кийин деп аракет кылып чуркап жүрдүк. Албетте Минкал ФМ бул бизге бир кандайдыр бир наристе катары бир сезилет да. Мисалы ошо январь айында бизге кичинекей жаңы төрөлгөн наристе кандай болсо ошондой болсо, түнү менен карап отуруп ушул жерде ошондой кылган болсок, азыр болсо мына жаңыдан тили чыгып, анан жаңыдан басып, буту баскан наристени кандай карайсың, күндөн күнгө кубанычың көбөйүп, ошол наристенин ар бир жасаган кадамы менен, ар бир сүйлөгөн сөзү менен кубанып жашайт го. Бизде дагы ошондой сезим бар да. Минкал ФМ деген бир атты угуп калсак, же кандайдыр бир жерде Минкал ФМди угуп атканын угуп калсак, кандайдыр бир ийгиликтер болсо, алгачкы программалар чыкса, ар бирөөнө тең кубаныч менен көз артып, ошо кубаныч менен кабыл алып, ушундай болобуз. Биз үчүн бул Минкал ФМ бир наристе катары эле сезилет десем дагы жаңылышпайт болушум керек. Бизде азыр каралып жаткан долбоорлор абдан көп. Булардын катарында таңкы шоу бар. Аны биз азырынча жумушчу аты бытпылдык деп атап атабыз. Анан дагы мезгил көрсөтөт, бытпылдык боюнча калабы же балким андан да сонун, андан да оригиналдуу бир ат таап алабызбы, аны убакыт көрсөтөр. Мындан сырткары таңкы шоудан сырткары Куудул күлкү деген долбоорубуз бар, Кудай буйрса жакында чыгып калат. Маалымат аналитикалык тарабында дагы мындай элге тажатма эмес, бир кыска учурда бир орчундуу маселени ачып көрсөтө алган кандайдыр бир кыска программаларды даярдасакпы деген ой тилектерибиз бар. Анын баардыгы тең Кудай буйрса жакында ишке ашып калат болуш керек. Мындан сырткары Кыргыз радиосунун алтын казынасы менен кызматташалы деп жатабыз. Ошол алтын казынада кандай гана үндөр, кандай гана тарыхта ысымы калган, эч качан өчпөй турган жаркын элестер сакталууда да. Мына ошолордун баардыгын тең кайрадан алып чыгып, улуу муунга ошол кереметтүү классикалык мезгилде эске салсак, ал эми жаш муунга мына кыргыз элинде мына момундай сонун зор таланттар болгон, ушуларды биле жүргүлө күнүмдүк жеңил турмушка калтырбастан, бизде кандай сонун мурастар болгон, ушуларды да биле жүргүлө дегендей бир жаштарга дагы ылайыкташтырып, улуу муунга дагы ылайыкташтырып, ушундай бир Кыргыз радиосунун алтын казынасындагы катылып жаткан сонун бир мурастарды жарыкка алып чыксакпы, радио программалар аркылуу деген дагы бир жакшы тилегибиз бар. Андан сырткары көптөгөн көңүл ачарлык оюндарыбыз бар. Бул баягы ашкана тармагында болобу, сулуулук тармагында болобу, же балким ден соолук тармагында болобу, баардык тармактарды бир камтыган бир жакшы радио болобуз деп Кудай буйрса ишендирип кете алам. Жакшы долбоорлорубуз бар.